Дагы бир көрөрманыбыздын суроосу, мен бир аз эле сыр колодум эле, бирок орозо кармаганга мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Кээ бирөөлөр мага укол алсаң оозуң ачылып калат деген кеңешин айтышты. Мунун канчалык чындыгы бар? Укол маселеси боюнча чындыгында бул талаштуу маселе болуп келип, азыркы учурда талаш калган жок. Анткени укол мурдадан жок болуп кийинчерээк пайда болгон нерсе болгон үчүн фатва ушундай: уколдун бардык түрү бузбайт. Вена калган уколбу же жанагыдай астма үкөлүбү, жан башка калган үкөлдүн бардыгы, тиш ооруганда сайдырган үкөл, айтор ийне аттуунун бардыгы орозону бузбайт. Бул биринчи маселе. Анткени ошол сырттан кирген азык же суусундук же дары ошол атайын адатта азык кире турган, мисалы үчүн мурундан же ооздон же ушул сыяктуу атайын жылчыктардан кире турган болуш керек да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол кирген нерсе адамдын денесинде 3 көңдөйдүн бирине барган болуш керек. Бул ашказан, бул деген ичегилер, жана бул деген кекиртек. Үчөөнө барбаган болсо, жана белгилүү жанагыда жылчыктардан кирбеген болсо, анда бул орозону бузбайт деген сөз келип чыгат да. Демек жанагыдай сууну алып туруп, жан башына укол сайып, сууну сайып жиберсе, андан орозосу бузулбайт. Ошого мында адамдар кыжарат болбош керек. Анан кээ бир адамдар укол бузат деген сөз ошол мурдатан жанагы маселе тереңдеп чечилбей турган мезгилдеги этиеттик үчүн айтылган маселе деп айтсак туура болот. Демек ооруп аткан адамдар жанагыда таблетка ичкенде орозо бузулуп калат, ооз менен кирип атпайбы? Ошон үчүн таблетканын ордуна уколго алмаштырылып, ошол таблетканын уколуна деп мен кеңеш берип жүрөм. Ал эми оорулуу адамдар 3 түргө бөлүнөт. Бир адамдар бар, орозо кармаса оорусу күчөп кетет, коркунучу бар. Буларга орозо кармаганга болбойт. Ошондой эле кээ бир адамдар бар, орозо кармаса оорусу күчөп кетпейт, бирок оорунун сакаюусу кечиңдеп калат. Булар да орозо кармаганга болот. Ошондой эле кээ бир адамдар бар, орозо кармаса ооруп калуу коркунучу толук түрдө анык болуп кала турган. Мисалы үчүн өтө оор жумуш иштеп атканда орозо кармаса ооруп кала турган болсо, анда бул адамдарга орозо кармоодон бошотулат дагы. Андан сырткары булар кийинчерээк качан мүмкүнчүлүгү болгондо күнүнө күн орозо кармап берүүгө туура келет. Мисалы үчүн кайсыл кесип, мисалы үчүн бул жанагыдай курулушта иштеп аткандар, ошол айда иштеп алып калбаса, анда бала чакасы ачка калып калыш ыктымалы бар болуп, жападан жалгыз ырыскынын булаа катары болгон жумуш орундары бар, же талаада чөп оргондор мисалы үчүн ушундай кыйын кезеңде, же жанагы койду ысыкта койду кыркым кылып аткандар, өтө оор жумуштагылар. Эле эми кабинетте отургандар, кондиционери барларга булар киришпейт булар деген сөз. Өтө оор жумуштагыларга ошол убакта калтырган уруксат берилет. Уруксат берилет.